Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен бүгүн көтөрө турган маселе Ноокат районунда аймагында ЮКЦ деген цемент заводу жайгашкан. Бүгүнкү күндө алар таң калыштуу баада цементтерди сатып атат. Экспорт деп Өзбекстанга 2 сом 70 тыйындан цементтин баасын сатышып атат. Ошол эле кезде Кыргызстанга, кыргыздын жарандарына 5 сом 10 тыйындан. Биз билебиз, экспортко нөлөбөй поставка менен чыгат. Ал кошумча нар салыгынан бошотулат. Бирок анча айырма болбош керек да. Акча алып келип атат Өзбекстандан. Андан тышкары ошол Өзбекстандын 3 фирмасына цемент жүктөп чыгармайынча кыргызстандыктарга цемент жүктөбөй жатыптыр. Экспортто. Бул эмне деген айтат? Буну ким текшерет бул? Кымбат болсо Өзбекстан албайт булардын. Цемент заводду. Биздин тоолор, таштар талкаланып, экология бузулуп атса, анысы аз келгенсип, түтүнү чыгып, биздин абаларды булгап аткан болсо, бүгүнкү күндө ошо ЮКЦнын жетекчилери биздин кыргыз жарандарына ушундай мамиле жасап жатат. Ошондуктан Ашырбек Мойдонович бул маселени тез аранын ичинде карап, өзүңүздөр чечип, жанагы антимонополия деген кызмат бар. Ошолор киришип тезирээк чечсин. Эгерде андай болбосо, анда эл өзү кайрылып атат. Анда биз өзүбүз чыгабыз, биз токтотобуз дейт. Анда цемент заводдун бизге Кыргызстанга кереги жок деп. Ошондуктан бул маселени тез аранын ичинде карап, мага жоону берип койсуңуздарды мен өтүнүп кетемин. Рахмат.